Урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич, жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич, мен сиздерге бүгүнкү кайрылуумдун себеби 4 айдан бери бизге коркутуу, үркүтүүлөр болуп жатат. Кечээкү соттук процесстен кийин мен дагы унчукпай тура албайм. Кечээкү сотто менин кызымды боюнда 8 ай бар. Чачынан жулуп, ичке тээп, мурдун канатып, күйөө баламды ошол жерден сабап, ошол жерден кызымды скорый менен алып кетип, азыркы убакта больницада жатат, сотрясениясы бар. Баланы жоготуп коюу коркунучу да бар. Милиционерлер соттук процессте менин кызымды коргой албаган себеби Кубанычбек уулу Эляман өзүнүн корочкасын көрсөтүп, милиционерлерге коркутуп, үркүтүп жүрүп атты ошол жерде. Биз судьяга басым болбосун деп сот процесстерине катышпай элебиз. Бирок экинчи тарап 50-60 киши болуп судьяга басым кылып жатышат. Сот залынан менин кызымды скорый менен алып кеткенден кийин аяктан дагы 2 машине болушуп, роддомго чейин кыздарым аркасынан барышып, аяктан да коркутуу, үркүтүүлөр болуп, күйөө балаңарды муздап кетебиз деп, кызымдын ичин бычак менен сайып жарып кетебиз деп, ар кандай коркутуу, үркүтүүлөр болуп атат. Болгон окуядан бери кечирим сурап эле келатабыз. Болгондо булар айганыш келген жок деп атат. Менин кызымдын боюнда бар, булар кантип барат? Мына атасы, апасы, мен, бир туугандарым менен биз 5тен да көп жолу бардык. Постоянно кечирим сурап атабыз. Кечирим сурап барып эле атабыз. Интернеттерге болсо бир да жолу басып келген жок, кечирим сурашкан жок деп атат. Кечирим сурап барып атабыз. Айнура жакта барып атат, Айганышта жак барып атат, биз чогуу барып атабыз. Алар угроза кылганда ушу сотко барганда угроза кылып атат. Даниярды өлтүрүп кетем деп атат, кызымды болсо ичин жарып кетебиз деп атат, балаңды бизге бер деп атат. Биз деген уже коркуп калдык. Бизде булар айтып атат, мен корком деп. Алар коркпой эле биз коркуп атабыз. Урматтуу мамлекет башчылары, ошо биздин үй бүлөнүн айланасында болуп жаткан иштерди самосудду мындан ары болбойт деп ишенем. Ушул болуп жаткан ишти мыйзам чегинде чекит коюп беришиңерди суранам.